Allah'ın aslında işini bitirgönden keyin bayağıday eski kiyim giyip gelbestен жұмыс кылган. Тазаланып кийим кийип келиш керек. Акыганы келесиң го, усталар эмне кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип, анан эмне кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндун акысын алып анан кетет. Кудду ошондой эле инсан дагы айт күнү тазаланып, жуунуп, атырлары себинип, айтка барыш керек. Таза кийим кийиш керек. Жаңы болсо дагы жакшы мустахаб, жаңы болбосо дагы таза кийимдерди кийип, Аллахтын астына такбир айтып барып, эмне кылынат? Намаз окуйбуз. 4-нчү амал, ушул күнү көп кыла турган амал, бул такбирди көп айтыш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхanahu ва таала «Валидукаббируллах ала ма хадакум» дейт. «Валидукаббируллах ала ма хадакум». Аллах Таала силерге хидаят берген үчүн, мусулман кылган үчүн, орозо кармаганга товфик берген үчүн, эми силер эмне кылгыла? Алланы мактагыла, Алланы даңазалагыла, Аллага такбир айткыла дейт. Ошондуктан айт күнү жөнөкөй нерсе эмес. Айт күнү эң биринчи биз намаз окуйбуз балдар. Намазды өз багында окуш керек. Айтка даярдык кылыш керек. Жуунуп, таза кийимдер менен, атырлары себинип, анан садака фитир бериш керек. Анан такбир айтыш керек. Андан сырткары айт күнүн 5-нчи амалдар бул баягы тууган уруктар менен, достор менен, жакын адамдар менен катташуу. Аларга салам айтып, маанайыңды, жакшы экениңди, курсан экениңди көрсөтүү керек. Айт күнү кайгыраткан күн эмес. Бизде баягы айт деп, айттыгым бар деп, элдер кайгырып, ыйлап, өтүп кеткен атасын, энесин ыйлап айткандар бар. Бул шариятка таптакыр туура келбейт. Шариятыбыз өлүктөрдү эстеш үчүн айт берген эмес. Шариятыбыз ушул Аллах субхanahu ва таала эки чоң ибадатты кылганга мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн Алланы мактап, сүйүнө турган күн бул. Кайгылатган күн эмес, кайгылуу күн эмес. Бул сүйүнө турган күн. Ошон үчүн ушул күндөрү мусулмандар сүйүнүш керек. Алла Таала жеткизди. Алла Таалам жакшы амалдарга товфик берсиндер. Сүйүнүп, албетте өткөндөрдү унутпаш керек. Алардын артынан ийсалы сабат кылыш керек. Намаз окуп, дуа кылып, эстеп дуа кылса, шариятыбызда сөзсүз болот, дуаңда кабыл болот. Бирок ошондой кылып ыйлап кайгыргандын кереги жок. Себеби ал күнү сен жакшы маанайда, майрамдык маанайда, күлгөн учур абалда сен элдер менен, үй бүлөң менен күтүп алышың керек. Мына ушуну шариятыбыз айт деп айтат. Аллах субхanahu ва таала келе жаткан айтыбызды куттуу, берекелүү кылсын, жакшылыктын айты болсун, жакшылыктар көп болсун. Шариятка муафык айтканга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин барыбызды.